Жадыраған жақшы күнді дағы сіздер менен өткөзүү бул күндү бул таңда буйруган экен. Кутмандуу күнүңүздөр менен деп жалпы көрөрмандарыбызга кутман таң каалаган Баткен телеканалында таңкы берүүсүн улантат. Анда эмесе келиңиз, экранга жакын олтуруңуз, алдыда болуп көрбөгөндөй сонун атмосфера жаратууга кызыңыз Шарлотта Эшматова дагы дап даяр. Бул нерсени унутпай, дароо сыналгынын добушун көтөрүп алыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, 15 сентябрь аптанын жума күнү. Бул күнү биз кандай темада сүйлөшөбүз? Алдыда ой пикирлерди калтырып жазсаңыз болот, темабызга байланыштуу. Келген конокторубузга суроо талаптарыңыздар болсо, анда экран астында жазылып турган номерлер биз менен сиздин ортобузга алтын көпүрө болуп берсин. Анда эмесе бүгүн биз сулуулук сырлары тууралуу сүйлөшөбүз. Дал ушул сулуулуктун жаратуучулары, сулуулукту чыгаруучулар, айтор мыкты мастерлер, жеке ишкер, жаш ишкер айымдар бүгүн студиябызда мейманда дароо тааныштырып катарыбызга кошолу. Бүгүн бизде Акбермет Абдусалам кызы жана Айжана Исмаиловалар мейманда. Кутмандуу таңыңыздар менен. Кутмандуу таңыңыздар менен, саламатсыздарбы? Бүгүн жогоруда айткандай мыкты мастерлер боёп түзөө иштери боюнча, мындайча айтканда айымдарды сулоолоо боюнча. Келиңиздер, жалпы кыргыз эли менен амандашып алыңыздар. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Саламатсыздарбы, таңыңыздар менен. Жакшы келип алдыңыздарбы? Мана жакшы. Анда эмесе эжелерди, жеңелерди, апаларды экранга жакыныраак чакыралы. Алдыда кандай боёнуу жолдорун үйрөтөсүздөр. Жада калса, урматтуу көрүүчүлөр, түз эфирден биздин модель кызыбыз дагы келген. Эжекебиз, Акбермет эжекебиз өзү жеңил макияжды кантип үй шартында кантип жасоо боюнча кенен көрсөтүп берет. Андыктан алыстабай туруңуз. Жогоруда айткандай, экран астында биздин WhatsApp номерлерибиз жазылып турат. Анда эмесе маегибизди баштайлы. Акбермет сулуулук салонунун мыкты мастер айымдары жана жетекчиси отурат жанымда. Келиңиз, дал ушул салонду жакында эле ачтык деп калдыңыз, барыбыз. Дал ушул салонду көздөй эле ашыгып калдык. Эмнеси менен өзүнү тартып атат салонуңуз дегеле? Эмне өзгөчөлүктөр менен ачтыңыз? Салондун күчтүү мастерлерим бар, өтө күчтүү. Мастерлерим азыр Айжан экөөбүз эле пока. Эки мастерим повышенияда жүрөт, Бишкекте. Жакында келет алар дагы. Биздин иште бир жылда 6 ай сайын повышенияга барып турабыз. Өзгөрүүлөр болуп турат да биздин иштечи. Дайым повышения менен жүрүшүбүз керек, өзүбүз мыкты билиш үчүнчү. Ошол свадебный көйнөктөрүм баары жаңы. Ошолор менен өзгөчөлүк турат деп ойлойм. Жакшы. Анан дал ушул салонду жакында ачтыңыз, бирок өзүңүз мастер болуп жүргөнүңүзгө көп убакыт эле болду. Баягы Акберметти издебейли анда качан, кантип бул чөйрөгө сулуулук тармагына аралашып калдыңыз эле? Мен 6 жылдан бери ушул тармакта иштейм. 6 жыл. Ооба, Бишкекте иштеп жүргөм. Мына 3 жылдан бери Баткенде иштеп жатам азыр. Алдын салон иштеп жүрдүм, 3 жыл алдың. Азыр Кудайым буйруп, өзүм салон ачтым, свадебный. Ошол. 6 жылдан бери боёо иштеринин эмнелерин үйрөндүңүз, кандай түрлөрүн үйрөндүңүз, кандай түрлөрүн билесиз? Мастер универсал. Бардыгын билем. Женский прическа, макияж, полностью татуаж, перманентный макияждарды азыркы заманга өтө талап күч го, ошол кашты жасоо боюнча. Ошо боюнча келсеңиздер болот. Мен клиенттерим өзү көрүп отурса керек азыр. Мени тааныгандар. Ооба. Акбермет эженин кардары элем, Акбермет эжеден чач жасатып, сулууланып кеткем деп өзүнчө бүгүн келген коногубузду кубантып койсоңуз дагы аздык кылбаса керек. Айжан айым, сөз сизде болсун анда. Сиз кирпик жасоо боюнча, макияж деле, чач жасоо боюнча деле кыйын мастер деп укканбыз. Негизи. Каласыздарбы? Андай деле кыйын деп өзүмдү айта албайм, бирок өзүмө ишенем. Өзүм ошол кирпик, прическа, макияждар жасаймын. Акберметчи менен иштешкенибизге аз эле убакыт болду. Буйрса дагы да иштешип баштайбыз. Буйрса,
иштешесиздер, буюрса кардарлардын баарын тарта аласыздар өзүңүздөргө. Урматтуу көрүүчүлөр, таңкы баткен көрсөтүүсүн көрүп аткан учуруңуз биз менен бирге болууга чакырабыз. Жогоруда айткандай, сулуулук сырлары тууралуу бүгүн сүйлөшүп атабыз. Ой пикир калтырам десеңиз, же болбосо дал ушул келген конокторубуздун курсунда окуйм десеңиз, анда дароо экранга жакын отуруп, суроо талаптарыңыздын баарына кенен кесир жооп албасаңыз дагы болот. Негизи эле Баткенде салон аябай көп да. Ал жакта кандай кийимиси кандай жасайт, эми алардын социалдык тармактарда көрсөтүп атат да. Сиздер деле социалдык тармакта иштетип атасыздарбы? Анан ошол эле учурда корккон жоксузбу салон ачып атып, алардан кантип өзгөчөлөнүп турам деп дагы ойлосоңуз керек, эмнеси менен айырмаланып турат? Атаандаштык болсо керек, ошол тууралуу. Айырмачылык жок, баардык салондор окшош эле деп ойлойм. Атаандаштык менде жок. Атаандаштыктан коркпоймун, өзүмө ишенем. Мастерлерим да өтө күчтүү. Атаандаштык менде жок. Атаандаштык болбойт? Жок, болбойт. Айжана кандай жооп берет элеңиз? Мен да кошулам Берметженин сөзүнө. Мындай айтканда, баардык эле адамдардын өзүнүн рызкысы болот да. Өзүнүн клиенти болот. Ушу баардыгынын өзүнүн рызкысы болот деп түшүнөм да. Жакшы. Бирөөгө атаандашпайм эч качан. Атаандашуу болбосо менимче болбой калат болуш керек. Ичиштен айымдардын арасында атаандашуу болуп турган деле жакшы негизи. Салон ачып атканда негизинен эмнелерге маани бериш керек? Салон ачып атканда Жаш балким ишкер айымдарга жакшы кеңешибиз болобу? салон ачуу оңой эмес өзү. Биринчиден салон окуп бүтүп эле сразу салон ачканга болбойт. Өзү мастер башка салондордон тажрыйба алып, опыт алып иштеш керек. Көп жыл клиент чогултуш керек деп ойлойм. Сразу салон ачыш өтө кыйын болуш керек деп ойлойм. Мен өзүм дагы көп жылдан бери иштеп жүрүп дагы салон ачуу кыйын болду. Үйдөгүлөрдүн жардамы менен болду. Кудайга шүгүр. Үйдөгүлөр деп калдыңыз, эми кайын журт тарап кандай колдойт сизди? Дал ушул тармакта кетип атканыңызды, алар кандай түрткү берип турат сизге? Мен Жездебиз кандай көз карашта дегендей? жолдошум менин ишимди колдойт дайым. Кайнатам, энем баардыгы колдойт менин ишимди. Өздөрү ошол кайны журт ошол жерге курганбыз да, ошол жерде үйүбүздүн жаныга эле куруп берген өзүм атам. Баткен шаарында турбайбы анда, Ооба. Ошол. Жакшы. Үйүңүздөрдүн жанына эле салон ачып, кирип чыгып эле жүрө турбайсызбы? Айжана, жашап алсаңыз болот экен андай үйлөрүндө, Кетпей эле ошол жерде экөөңүздөр келген кардарларды түнү күнү тейлеп, Жакшы идея айтып койдум окшойт. Ооба, урматтуу көрүүчүлөр, таңкы баткен көрсөтүүсү. Анда эмеси жогоруда айткандай эле биздин модель кызыбыз дагы келген. Алдыңкы мүнөттөрдө биздин Бермет эжекебиз боё иштерин бизден эч кайда алыстабаңыз. Экран түбүндөгү номерлерибиз сиздер үчүн кызматта, урматтуу көрүүчүлөр. Экранды бүгүнкү эфирибиздин соңку мүнөттөрүндө сөзсүз түрдө сизден келген билдирүү каттарды же жакшылык ээлерин куттуктайбыз, суроолоруңузду кабыл алабыз. Анда эмеси бүгүн сулуулук сырлары тууралуу маек кылып атабыз түз эфирибизде. Атайын Ак Бермет сулуулук салонунун мыкты мастерлери жана жетекчиси өзү келип олтурат. Азыр биздин модель кызыбыз даяр. Түз эфирден кандай боёнуу жолдорун, туура боёнуу жолдорун, кандай каражаттар, кандай косметикалык каражаттар иштетилет, дал ушул суроолорубузга Бермет эжекебиз өзү жооп берет. Учурда даярсыз? Ооба, даяр. Модель кызыбыз даяр. Азыр биз кандай макияж жасайбыз? Легкий макияж жасайбыз. Жеңил макияж жасайбыз. Биринчи бетти тазалап алабыз. Любой макияж кылганда, күнүмдүк макияж кылганда да бетти тазалашыбыз керек. Макияжды өчүргөндө деле тазалаш керек. Негизи тазалоо бул канчалык маанилүү? Бетти макияжды сөзсүз кеч жатаарда жууп тазалап, маскаларды коюп уход кылып жатышыбыз керек. Күндүзү дайым биз эми макияж менен жүргөнүбүзгө бетибиз кыйналып калат да, дайым уход кылышыбыз керек. Кызыбыздын бетинин азыр кожасы деп коет, териси кандай экен? Кожасы аябай жакшы. Баягы майлуу же кургак деп койчу эле. Аларга деле бөлүнүп макияж жасалабы негизи? Кызымдын бети
Майлуу дагы эмес, кургак дагы эмес. Орточо. Кызыбыз күн сайын эле маска коюп жатат окшойт да э? Же кызыбыз өзүңүздүн кайсиңизби дебеймби? Күндө өзүңүз сулуулап маска кой деп э? Негизи үйдөгүлөргө да айтып турасызбы ушинтип маска кой, бетиңерге карагыла деп э? Ооба. Жакшы экен. Азыр биз ошондо эмнесин койдук? Азыр биз крем, тоник менен арчып кремди койдук. Уже биринчи көздү сөзсүз боердон алдын тональный сүртүп алабыз көзгөчү. Тональный сүрткөндөн кийин уже макияжды баштайбыз. Макияжды баштап атат. Биз болсо Айжан айым менен маегибизди уланталы. Негизи көп жылдан бери ушул тармакта экенсиз, айымдарды сулуулоо боюнча. Дал ушул бардык түрүнөн эле мыкты мастермин деп калдыңыз. Бирок өзүңүз рахат алып, өзүңүз жакшы көрүп иштеген дал ушул макияждын кайсыл түрү? Макияж дейинби, боёо иштеринен? Мен ошо сиз айтып жаткандай эле кирпич коюп коем. Бизде ошол наращивание ресниц болуп айтылат. Орусча айтканда ошо кирпик коюуну көрүп жакшы көрөсүз. Жакшы көрөм. Ишимди сүйөм. Кирпик коюу боюнча Баткенде кандай экен? Элдер жакшы эле кабыл алып атабы, койдуруп атышабы, анан кайсыл түрүн ошол боюнча? Азыр жакшы эле эме болуп калыптыр, Баткенде делечи, көнүшүп калыптыр. Мындан 5 жыл мурун эме болчу. Жасаткан адамдар аз болчу да. Азыр болсо көнүшүп, уже салонго келип, ресницалар түшүнүп, мындайынан кой, андайынан кой деп өздөрү айтып калышканбы? Ооба. Эме кылып калыптыр, үйрөнүп калыптыр клиенттер. Негизи кирпик жүздөгү сулуулуктун канча бир пайызын ачып бере алат? Сулуулук тартуулай алат айымдарга? Почти 70%. Ооба. Кирпик менен койгондон кийин ошол 1 ай бою макияжсыз деле жүргүзсө болот да. Ошол жумушка эртелен шашып атканда көзүмдү боеймун, мындай кылам деп эле ошол ресницаны койдуруп алып эле 1 ай бою жүрсө болот. Бетиңизди жууп деле. Күн сайын эфирге чыкканда бизде ушул көйгөй боёнуу керек, жасануу керек деп, демек дароо эле сизге барса болот турбайбы? 1 ай бою боёнбой эфирге чыксам боло береби? Ооба. Анда жакшы экен. Айжан айымга барып, атайын кирпиктерди койдуруп, 1 ай бою сулуу болуп жүргөнгө эмне жетсин, 1 айдан кийин кайра койдурабыз. Ооба, 1 айда ошо орто эсеп менен 1 ай жүрөт да. Жакшы карагандар 1,5-2 айга чейин жүрүшөт. Жакшы караш керек. Эмне кылыш керек? Кантип караш керек аны? Котто ошол кол менен жууп салбоо керек. Биринчи күн суу тийгизбөө керек, 1 сутка. Ошону менен жүрө бересиң, өзүнүн тарагы бар, ошону менен тарап кое бересиң. Кирпикти деле ушундай караса болот экен көрсө, сонун негизи мен билгенден кирпикти коюу бул кичине зыян деп укканда, анын клейи бар деп, бирок мындай байкап көрсөм, сиз өзүңүздүн кирпигиңиз жок экен да. Эмне үчүн кирпик койгон айымдын келген кардарларыңыз дароо сизди карайт да. Эмне үчүн өзүң кирпик койгон эмессиң, анан бизге сунуштайсың депчи? Жок, койдурам мен эле. Азаздан эле. Бирок көзүм жакшынакай дебейсизби? Жакшы. Зыяндуулугу жокпу? Зыяндуулугу негизи жок. Анан материалдардын түрү көп да. Арзаны бар, кымбаты бар. Арзанынан колдонуп көргөн эмесмин. Сапаттуу клей кирпиктердин баары эле. Сапатына көңүл бурасыз эң баштысы. Сапатына көңүл бурам. Жакшы Айжана, кирпикти деле аябай айымдардын 70%, 50% же 90% сулуулук берип турса, эмне жетсин ушул нерсеге? Баасы дагы аябай чөнтөк ыңгайлуу экен. 1 ай бою ушундай бир сонун сулуулук менен, сонун кирпиктериңиз менен жүрүүңүзгө Айжан себепчи болуп, жакшы кирпиктерди коюп берет экен, Акбермет сулуулук салонунда Айжанга бара берсеңиз ойлонбой болот экен. Акбермет эжебиз эмне кылып атат болду экен? Боёо иштеринин кайсыл жерине келдиңиз? Биз азыр кашыны боёп бүттүк. Кызыбыздын азыр көзүнү боёп баштадым. Көздү боердон алдын сөзсүз пудра менен тональныйдын үстүнөн жаап алыш керек. Эмне үчүн? Растушевка жакшы болот, тендердичи. Жакшы. Тенди жакшы мындай кээде тональныйдын үстүнөн койгондо жакшы растушевка болбой калат да тендерчи.
Эми биз өзүбүз мастерлер билебиз. Силер түшүнбөйсүңөр деп койбойсузбу? Жакшы экен. Негизи эле косметикалык каражаттар тууралуу кеп кылып калдыңыз. Сиз кайсыл жактан алдырасыз? Кандайына маани бересиз? Негизи кандай болуш керек? Баалары кандай? Ошол тууралуу кенен кесир айтып берсеңиз болот. Косметикаларым өтө да кымбат эмес, бирок кандай десем, Бишкектен алдырам. Сапаттуу, э? Сапаттуу, ооба. Дагы? Ошол сапаттуу. Арзан косметикаларды өзүм дагы колдонгум келбейт. Макияж жакшы чыкпай калат арзан косметикаларданчы. Баасына карата болуп турбайбы, көрсө? Ооба. Сонун мисалы, мен билгенден көпчүлүктүн эле көйгөйү болгон тоналка, э? Ооба. Бетке жабышы каражат. Дал ушул тоналканы тандоодо эмнесине көңүл буруш керек, кандайын алыш керек, сиз кандайын иштетесиз? Кожага адамдын өзүнүн кожасын билет да ар бир адамчы. Ошого каратып ала берет. Жирный кожага болот, сухой кожага, комбинированный түрлөрү менен болот тональныйлардын. Сиз кандайын сунуштайт элеңиз? Мисалы, эң жакшысын баарына кете берет дегендергечи. Келиңиз анда. Жөн гана майлуу бетке, анан кургак бетке карата. Кеңешибизди айта кетиңиз. Майлуу бетке эме алыш керек. Матовый деп коебуз. Матовый тональный алыш керек, ооба. Эми кургак беттерге обычный корейский биби ошолор да жакшы болуп турат. Ошолорду алса болот. Күнүмдүккө да. Ооба. Биздин мына профессиональный тональныйларды күнүмдүк колдонгонго анча болбойт. Бул күчтүү да өтө кымбат болгону үчүн. Баалары сиздер колдонгон косметикалык каражаттар бир күнгө болгон үчүн кымбатырагына көңүл бурасыздар, э? Ооба. Жакшы экен. Негизи эле алып келген баштыгыңыздар укмуш экен. Косметикалык каражаттарыңыздар салынган. Муну көтөрүп алып, айымдарды үйлөрүнө барып деле сулуулап турасыздарбы? Ооба. Үйгө чакыргандар болот, жетишпей калып салонго. Ошондо да барабыз. Барып айымдарды сулуулап келесиздер, э? Жакшы экен. Урматтуу көрүүчүлөр, Акбермет сулуулук салонунун мыкты мастерлери бүгүн биздин студияда мейманда болуп турат. Өзүңүздөр байкагандай эле, эки кызыбыз тең, бирөөсү кирпик боюнча болсо, бирок экөөнү тең мындай карап көрсөк, аралаш мастерлер экен. Учурда боёо иштерин модель кызыбызды алып келип алып, кандай каражаттар менен кандай боёосун Акбермет эжебиз айтып берип атат. Азыркы учурда биз көзүн боёп атабызбы? Ооба, көзүн боёп атабыз. Тең анан алардын щеткаларын деп коет, э? Аларга деле маани бериш керекпи негизи? Маани бериш керек, ооба. Азыр сиздики кандай? Кандайларын алсын биздин көрөрмандарыбыз? Тенди мен ательер колдоном. Бул тенди алып колдонсо болот. Өтө жакшы. Растушевкасы да жакшы болот. Кожага жакшы отурат. Кисточкалар ар кимге ар кандай жагат. Негизи кайсыга көнүп калган болсо дейм да. Ошол менен иштетсе болот. Тендерди жакшы алыш керек. Тен ошо тональный эмелердичи. Сонун. Келиңиз, көрөрмандарга биротоло айтканча кылып туруңуз. Көздү боёп атканда ушундай кылыш керек, мындай кылыш керек. Анан Шарлотта дагы үйрөнүп алсын, э? Көзүн азыр биз боёп бүттүк. Бул легкий макияж болгон үчүн өтө аз бердим. Азыр подводкасын чийебиз. Баткенде кайсыл макияждын кайсыл түрү өзүнчө азыр актуалдуу болуп атат? Орусча айтканда мода болуп атат. Өзү биздин салондун сферада иштегендер түшүнөт, эстет деп коебуз да. Ошол макияж көбүнчө колдонулат. Ал кандай? Азыр биз жасап аткандай эмес. Ошондой, э? Айжана, келиндерди жасап атканда ар кандай кардарлар болуп калат да. Орусча айтканда капризная болушат, кээ бирлерге жакпай калышат. Мага жаккан жок. Жагып турса деле ал адам өзүнүн мүнөзүнө жараша ушинтип айта берет да. Алар менен иштешүү кыйынчылык жаратпайбы? Бизге караганда деле сиздер элдер менен көбүрөөк иштешесиздер да? Ооба. Кыйынчылык жаратат, бирок биз ушунча жылдан бери иштеп жүргөн үчүн көнүп деле калганбыз. Ошол той болуп жаткан невест келиндер салонда отурганда ошо жинденип, подругасына жанында отурганга ошол капризин иштетип эме кыла берет да.
Биз ага көнүп деле калганбыз. Просто мастерге ишениш керек. Бүткү чакты сүйлөбөй Унчукпай отуруп берсин, отуруп берсе, баары жакшы болот. Эгерде ошентип жинденип калган учурда кандай чыгасыздар ошол убакыттан, ошол ситуациядан кандай чыгып кетесиздер? Биз айтабыз да түшүндүрүп элечи. Анан жакпай калса кайра башынан бой өтөрөсүздөрбү? Ооба, сөзсүз, если айтабыз да жакпай жаткан жерин айтыңыз, сразу оңдойбуз. Сизге жакканын кылабыз депчи. Ошо клиент всегда прав дейт. Ошентип, клиентке жакканын кылып беребиз да сөзсүз. Учурда салонго канча жаштагы айымдар барып атат? Кайсыл курактагы айымдар көбүрөөк барып атат? Жашта деле, жаш өткөндөр деле келип атат азыр. Бар эле. Айырмасы жок. Кирпиктичи? Кирпикке деле. Айырмасы жок болуп калдыбы ошондо? Шарлоттада бир барып коюш керек турбайбы көрсө? Ооба, келиңиз сөзсүз. Азыркы учурда даже окуучулар деле койдуруп калышыптыр. Кирпиктер менен окуучулар, жаш өткөн эжелер деле келип жасап кетет күнүнө эле. Демек, окуучулардын өздөрүнүн кирпиги, чоңдурго алардын өздөрүнүкү ушундай болуп бөлүнсө керек. Бөлүнөт. Окуучулар Баалары да бөлүнөбү? Ооба, бөлүнөт сөзсүз. Окуучулар эми бир аз билинбей турган классическийин койдурушат да. Алар эми ар кандай өзүнүн эмесин. Кирпиктериңизди ала келсеңиз, азыр эфирден көрсөтүп айтмак экенбиз да, макул эми эмкисинде. Айта кетели, кирпиктерин көтөрө келип турат болот. Түз эфирден балким Шарлоттанын кирпиктерин кооздоп салабы. Айтор, урматтуу көрүүчүлөр, экрандан эч кайда алыстабай турсаңыз, мындан кийинки эфирлерибизде дал ушундай сонун нерселерге күбө болуп калышыңыз дагы толук ыктымал. Бермет эжебиз макияждын кайсыл жерине келди болду экен? Биз азыр көзүн бүтүп калдык уже. Азыр тонду коебуз бетиге. Тон дегенде таныбакасың? Ооба. Кандай тон бересиз азыркы айымыбызга? Легкий кылып беребиз, тонду дагычы. Күнүмдүк макияж болгон үчүн. Тонду бергенде дагы биринчи бетти крем сүртүп, увлажнять этип алабыз. Негизи эле бетке кандай кам көрүш керек? Бетти кантип эми азыркы учурда көз келатат, айымдардын беттерине көйгөй жаралып атат да. Аларга кандай кремдерди сунуштайт элеңиздер? Алар кандай беттерин карашын айым катары аларга кеңеш бере алат элеңиздер? Мен негизи кышы, жазы, күн ысык болсо, суук болсо дагы эмени солнцезащитныйды сөзсүз колдонуш керек. Биз баткенде өтө кургак баткен. Ошого солнцезащитныйды колдонуп жүрүңүздөр деп баардыгы айтам клиенттеримечи. Күндөн сактануучу крем. Күндөн, сууктан да сактайт. Ошол. Анан тональныйларда коюп жүрсө болот. Уходду жакшы кылыш керек бетке негизи. Кандай кылыш керек? Мисалы, айтып берсеңиз, сиз бетиңизди айтат го негизи баягы Кытайларда күрүчтүн соусу менен жууңуз, мындай кылыңыз деп эми кичине бетинде көйгөй жаралган айымдар кандай караш керек? Же бир косметологдун кеңешин алыш керекпи? Же сизге бир келип койсо, балким өзүңүздүн ошончо жылдык тажрыйбаңыздан чыккан сөздөрүңүздү, кеңешиңизди айтат чыгасыз? Өзү бет боюнча өтө сложный беттер болсо косметологко барган жакшы. Биз эми жөн эле сулуу. Жөн эле үй шартындачы? Үй шартында эме кылса болот. Увлажнять этип маскаларды алып, корейский маскаларды колдонсо болот. Болгон сурайын дегеним, өзүңүздөрдүн бетиңиздер аябай күн көрбөгөндөй эле жакшынакай болуп эле, апапак болуп эле турса, сөзсүз түрдө айымдардан келген ушундай суроолор болбой койбойт. Айымдар дегенде Шарлотта дагы бар бул жерде, Айжан, сиз кандай айтат элеңиз? Кандай кам көрүшсүн беттерине? Бетке ошол кеч жатарда бетин жууп жатыш керек ошол. Анан өзүнүн бетине жарашыктуу тональный кремдерди, тональныйден алдын база коюлат бизде. Ошолорду сөзсүз коюп
колдонуш керек, толук түрдө колдонуш керек. Атайын косметикалык каражаттарды саткан магазинге же болбосо косметологко кайрылганда өздөрү айтат, бетти тазалагандан кийин бул кремди коебуз, ал кремди коебуз, же болбосо салондо иштеген ушундай тажрыйбалуу мастерлерге барып өзүңүз сурап койсоңуз дагы болот да. Бул аябай эле пайдалуу, өзүңүздүн бетиңизди, өзүңүздү сүймөдүгүңүздөн кабар берет болуш керек. Таңкы Баткен өз көрсөтүүсүн улантат. Активдүү болгон көрөрмандардын жалпысына ысык салам узатуу менен биргеликте андан сырткары бүгүнкү жакшылык ээлерин биргеликте телеканалда жакшы ыр менен куттуктап, келген конокторубуз менен маегибизди уланталы. Сулуулук сырлары тууралуу кеп кылып атабыз. Сулуулук сырларыны, сулуулукту жаратуучу, сулуулуктун мастерлери бүгүн биздин студиябызга мейманга келип отурат. Мындай сулууларды көргөндө мен да толкунданып атат окшойм кичине. Учурда модель кызыбызды мыкты мастер эжекебиз Бермет өзү боеп атат. Бүтүп калдыңыз окшойт. Ооба, бүтүп калдым. Пудраны берип бүттүк уже. Тоналканын үстүнөн пудра бердиңиз? Сөзсүз бериш керек. Азыр күн ыстыкта өчүп кетиши мүмкүн. Пудра менен каттып коебуз. Негизи пудра койбой жүрсө да болобу? Жок, пудраны сөзсүз коюш керек. Макияж кылгандан кийин пудра болуш керек сөзсүз. Азыр эмнесин кылып атабыз? Румяна коебуз. Бетти кичине формасына келтирип. Сонун. Ал беттин макияждын эмнесин кооздойт? Эмнеси аны койсом кандай сулуулукту берет, ошону айтыңызчы. Мен да кое алайын эртең. Беттин формасын чыгарабыз. Бул румяна мененчи. Чоң беттерди ичкертебиз, деле ушинтип калчу эле го салондорго барып калсак. Негизи мына сулуулуктун сырлары каякта деп атсаңыздар, мына ушунда макияжда, бүт косметикалык каражаттарда, бирок өзүн сүйүп, кадырлап жүргөн айымдар гана бул нерсени аябай туура түшүнүп, ар дайым жасап турат болуш керек, Жолдошуна сулуу көрүнөм дегендери бар, тойго барганда сулууланам дегендери бар, же жөн гана күн сайын сулуу көрүнүп жүрөм, өзүмдү сүйөм деген айымдар үчүн сонун эфир болуп атат десек дагы жаңылышпайбыз, Помадасына келип калдык окшойт. Ооба, бүтүп калдык уже макияжды. Бул күнүмдүк макияж да. Негизи эле айымдар сулуу болуш үчүн ушул косметикалык каражаттардан боёо иштеринде эмнесине көңүл буруш керек? Жогоруда Айжан айтып калды, кирпиги 70% сулуусун берет деп. Калган 30% эмнеден болот? Кайсы жагын сулууласаңыз аябай сулуу болуп кетет. Адам бетинде өзү каш менен кирпик главный ролду ойнойт да. Каш менен кирпик болсо, уже бетке тональный коюп эле чыгып кетсең болот да, көчөгөчү. Уже любой жака барсаң болот. Болду анда. Каш жасайсыздарбы салонуңуздарда? Ооба, каш жасайбыз. Келсеңиздер болот. Каш жасайсыздар. Анан демек мен сизге барып каш жасатсам, Айжанага барып кирпик сайдырып алып, кенен кесир жүрө берсем болот экен, тоналканын да кереги жок экен, Сонун аябай жакшы кеңештер айтылып атат. Эфирдин соңуна чейин сиз дагы угуп аткан болсоңуз, анда кашыңызды, кирпигиңизди жасатып, тоналка койбой эле сулууланып жүрсөңүз болот экен. Учурда күн ысык болгондо байланыштуу, аябай жүдөп кетет деле болуш керек негизи, тоналка. Ооба. Жакшы. Помаданын кандай түрүн колдоносуз? Помаданын түрү болот. Күнүмдүккө обычный блеск коюп коебуз. Түрү менен адам өзү, кээ бир адамдар өз клиенттер айтат да, ушундай помада сетин коюп койгулачы деп. Ошого карап кое беребиз. Кардарлардын көңүлүн табуу үчүн негизи мастер нелерди кылыш керек? Кандай кабыл алыш керек? Сиздердин салонуңуздарда алышыбыз керек, жумшак сүйлөшүбүз керек. Кээ бир Айжан айткандай эле невесталар келгенде тойго жакын мындай келиндерде болот да. Ошондой болуп калып, эч нерсе жакпай калат тоюнда. Ошого көңүлгө карап жумшак сүйлөйбүз. Жумшак сүйлөгөн негизи кимге жакпасын, эгерде кардарга макияж жасалгасы жакпай калса деле, эгерде жакшы сүйлөп турган адам болсо, анда адамдын көңүлүн оорутпоо үчүн дагы сиздин мага аябай колуңуз жакты, аябай алтын экен деп ушундай сөздөрдү айтып коет болуш керек. Бул мен ушундай экенимди айткым келип атат. Эмнеге дегенде, кээ бир салондорго барсаң аябай туура эмес мамиле кылып алышкандан, макияж жаккан учурда деле жакпагандай өзүңдүн кабак кашыңды салып тура бересиң да. Бул сиздердин аябай чоң бир логотипиңиздер болсо керек, жылмайып туруп, жылмайып кардарды кабыл алышат, жылмайып узатышат. Сонун эгер ушул нерсе колуңуздардан келсе, анда сиздер азаматсыздар дегим келет. Азыр биз макияжды бүттүк, фиксатор менен каптып коебуз. Макияжды. Ооба. Болду.
Кандай эмесе биздин модель кызыбыз камераны карап койсо Өтө легкий макияж болду. чейин кийинин өзүңүздөр көргөндөй байкагандай бир 10-15 мүнөттүн ичинде ушундай жеңил сонун макияж даярдалды. Косметикалык каражаттардын жакшы болгонунан байтур бетке аябай жагып түштү болуш керек Ооба. Эми мындан кийин берметежеге барып боюнуп турсаңыздар, жасанып турсаңыздар дагы болот экен. Буйрутмаларды берсеңиз дагы берметеже ар дайым кабыл алып, сиздерди сулуулаганга даяр экен. Социалдык тармактарда барсыздарбы? Ооба. Свадебный салон Акбермет десеңиздер, Инстаграмдан чыгабыз. Жакшы экен анда дал ушул салонду сиз издесеңиз Инстаграм баракчадан латын тамгасы менен свадебный салон Акбермет деп баткен деп ошол жактан буйрутмаларды эгерде келин болуп тойго даярданып атсаңыз, өзүңүздүн дос кыздарыңыз менен келип, бул салондон сулууланып келсеңиз болот экен. Кайсыл жерде жайгашкан? Стадиондун бет маңдайында сулуулук салону Акбермет. Стадионго барса табышат. Ооба. Кайсыл бетине? Стадиондун главный эшиги жагында эле, азыр архитектуранын үстүндө. Ошол жерде бар салонуңуздар. Болду анда мен сыяктуу эми гана билип алып, бул салонго эми дайыма барып турам, эми дайыма бул салондон сулууланам деген айымдар үчүн жакшы кеңеш болду, жакшы сөздөр айтылды. Анан сөздөрдө дарегин дагы айтып койдук, Бар болуңуздар, анда эмесе ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чындыгында эфирге биринчи жолу чакырып атканыбыз үчүн сүрдөнүү болду деп атасыз. Анын баарын биз туура түшүнүү менен кабыл алдык. Көрөрмандардан келген жакшы каттар болду. Азаматсыздар, буйруса барам дегендер дагы бар экен. Акбермет салонунун жетекчиси Бермет, ишиңе ийгилик каалайбыз, үй бүлөң менен үй бүлөлүк бакыт каалайм, ишиңде дайыма ийгиликтер болсун, байырласын, эжең Жипаргүл деп билдирүү катты узатып атат. Жипаргүл эжеге рахмат айталым. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен Баткен телеканалы. Мен окугум келет, каш жасоо боюнча окутасыздарбы? Рахмат дейт. Ооба, каш жасоо боюнча. Негизи ар бир түрү боюнча барбы? Ар бир түрү боюнча бар. Макияж, каш, кирпик полностью окутабыз. Канча убакыт? Кирпикти Айжан билет, мен макияж менен. Айжан өзүң айт деп койбойсуң, мону түрткүлөр, Макияж менен кашты окутам. Айжана. Кирпикти деле окутабыз, келсе сүйлөшөбүз өзүбүз. 15 күндөн 20 күнгө чейин окутабыз. Ошол күндүн ичинде уже мастер болуп чыгып кетип атат да. 15 күндө эле. Сертификат берип, аны узатып ийесиз. Ал башка жака барып, дароо иштеп кетсе, же болбосо өзүңүздөрдүн салонуңуздарда калып иштеп кетсе дагы болот, Сонун. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз дейт. Рахмат, бар болуңуздар дейт Айжана. Бар бол деп сонун бир буйтукчалар менен кооздогон экен. Рахматыбызды айталы. Ушинтип жакын адамдардын колдоп турганы кандай сонун, Жакын адамдар өздөрүнүн колдоосун көрсөтүп атканы кандай сонун. Ыраазычылыгыбызды билдирели. Мындай дегим келип атат да, сиз жогоруда айтып калган сөзүңүзгө кошумчалап, 15 күндө эле кирпикти саюу боюнча мыкты мастер болуп чыгып кетсе болот деп атпайсызбы? 10-15 күндүн ичинде 15 000, 20 000 акчаңызды кетирип эле окуп койсоңуз, болду. Сиз мындан кийин мастерсиз. Бир өмүрлүк сиздин эң эле баягы жаныңыздагы мыкты курал катары бул кесипти пайдалансаңыз дагы болот. Бояу иштеринин кайсыл түрү болбосун. Айымдар ар дайым сулуу болгусу келет, андыктан ушул курстарда окуп коюуну мен өзүмө дагы анан сиздерге дагы сунуштайт элем. Ыраазычылык билдирели. Акбермет сулуулук салонунун мыкты мастерлери, сулуулугубуздун сыры бардыгы көрсө ушул айымдарда жатат турбайбы? Эркин микрофон, жалпы кыргыз элине каалоо тилек болсун. Кыргыз элим дайым тынчтыкта болсун. Ошол бардыгыңыздарга чоң рахмат, каалоо тилек жазгандарга. Анан өзүмдүн атам менен ненеме, жолдошума рахмат дегим келет. Ушул менин ишимди колдоп, салон ачып бергендерге. Учурда көрүп атабы бизди? Ооба. Анда салам айтып коелучу. Ыраазычылыгыңызды билдирип алыңыз. Кандайсыздар? Рахмат. Эртең менен эле көрдүм эле болбосо депчи. Рахмат бардыгыга. Бардыгыңыздар жакшы көрөм. Кыргыз элинин тынчтыкта болсун, сулуулук үчүн келиңиздер салонго. Сөз түрдө өзүнүн үйүнүн жанында элекен көрсө
баягы салонго барсам жабык экен, таппай калдым дебейсиздер. Салондун эшиги жабык болсо үйүнүн эшигине кире калып эле берметеже чыга калыңыз десеңиз болот экен, жакшы мүмкүнчүлүк. Кайын журтуңуз, жолдошуңуз, ата-энеңиз колдоп турса бул кандай жакшы. Кандай сонун түрткү, алдыда көп ийгиликтерге жетишиңизге биз дагы ишенебиз. Буюрса бул салон. Эң башкысы колдоо жакшы болуп турсун. Сизге дагы ыраазычылыгыбызды айталы. Салонуңузга ийгилик, жолу байсалдуу болсун. Көп кардырларды чогулткан Баткендеги эң мыкты салондордун катарына кошосуз. Чоң рахмат. Силерге дагы рахмат. Эфирге чакырганыңызга. Ийгилик каалайбыз. Айжана, кирпиктериңер түшүп калса эле мага бара бербей деп моюнтуп калбайсызбы көздөрүңүздө? Ооба. Сиздерге да рахмат чакырганыңыздарга. Өтө кубанычтабыз, Берметчи экөөбүз тең. Айымдарга айтарыбыз ошол, өзүңүздөрдү карап жүрүңүздөр, ар дайым салондорго барып, кирпиктериңиздерди, кашыңыздарды жасатып жүрүңүздөр. Бардык эле айымдар өздөрү сулуу болушун кааласа керек. Болгону бизге келиш керек деп койбойсузбу? Болгону бир аз акча кетирип коюш керек, ошол эле. Ооба, өздөрүн карап туруш керек бардык эле аялдар. Өзүн сүйүш керек, Сүйүш керек. Айым деген өзү сулуу жан келебиз, назик жан келебиз. Дал ушул сулуулугубузга дагы да сулуулук кошуп, негизи биздин сулуулугубуз өзүбүз үчүн эле. Анан сөзсүз түрдө мырзалар үчүн, ал гана эмес эл үчүн, мындай өзүбүздү жакшынакай, жагымдуу алып жүрсөк кимге гана жакпайбыз. Анан сөзсүз түрдө жылмайуу болуш керек жүзүбүздө. Айымдар мына ушул жылмаюубуз биздин эң жакшы, эң мыкты, биздиге көрүп кошкон, сулуулук кошкон логотип тартуулап турса керек. Дал ушул логотип өчпөсүн. Айымдар сулуу болсун, Ак Бермет сулуулук салонунун кыздарына ыраазычылыгыбызды билдирели. Сиздин дагы жакындарыңыз көрүп атса керек. Турмушка чыккансызбы негизи? Ооба, чыкканмын. Болду анда кайын журтка салам айтабыңыз ан барганда. Эмне Бермет айтты го кайын журтуна саламды дебесин, Келиңиз. Үйдөгүлөргө мен да ыраазычылыгымды билдирем. Мен ушул жумушумду колдойт дайыма эле. Энеме, атама, жолдошума рахмат. Ошентип энем деле дайыма айтып турат да, жумушуң болсо салонуңа барып жумушуңду кыл. Кайненеңиз. Ооба, кайненем. Ошол тамакты өзүм жасайм, сен барып жумушуңду жасай бер деген учурлар болот. Орусча айтканда энеңизге жакшы эле намек болду окшойт, бул? Жок, дайыма эле ошентип турат. Чындыгында эле ошентип турат. Бул мен үчүн жагымдуу да. Ыйлаңыз келип кетти го. Эмне деген сонун келиндер бар, ушундай сезимдериңиздер өчпөсүн. Эне бала, кайын журт менен биргеликте анан ишмердүүлүгүңүздөр дагы чогуу алып кеткен. Бул ар ким эле, ар бир эле айымдын колунан келе бербейт. Сиздер азаматсыздар, сиздер мыктысыздар, кыйынсыздар, жогоруда айтканда ийгилик каалайбыз. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул айымдардын сулуулугунун сырларын баарын ачкан Ак Бермет сулуулук салонунун кыздары Бермет эжекебиз жана Айжана кызыбыз болду. Ыраазычылык билдирели, көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алып, эми барып кыздарды сулуулай бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң. Анда эмесе, бүгүнкү эфирибиз сиздерге жаккан болсо, биз кубанычта гана болуп калабыз. Урматтуу көрүүчүм, бизди Instagram, YouTube, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрсөңүздөр болот. Ар бир жакта сиз менен дос болууга кызыктарыбыз. Андан сырткары комментарий бөлүмүнө ой пикир калтырыңыз. Кийинки эфирлерде кимдерди чакыралы, кимдерди күтөсүз? Дал ушул суроолорго жооп берип койсоңуз, биз кубанычта гана болуп калабыз. Баткен телеканалы Таңкы Баткен көрсөтүүсүн жыйынтыктайт. Аты жөнүм Шарлота Эшматова. Кадр артын эмгектенген кесиптештерге ыраазычылык билдирүү менен биргеликте жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Күнүңүз көңүлдүү болсун.